Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде шоколад кошулган маффиндин рецепти. Маффин бул кекстин эле бир түрү, бирок кекстен айырмаланып, ушунчалык назик, жумшак жана нымдуу келет. Ошондуктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бизге керектүү азыктар: 100 грамм кара шоколад, эч кандай кошулмалары жок, жөн гана шоколадты майдалап туурап алабыз. Ошондой эле 200 грамм эленген ун жана 180 грамм кум шекер же болбосо кум шекердин упасы, 1 чай кашык разрыхлитель жана 30 грамм какао. Какаонун колдон келсе жакшысын тандап алыңыз. Жана биздин майдалап алган шоколадтарыбызды салып, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Баардык кургак азыктарды аралаштырып алдык. Ал эми суюк азыктардан бизге 2 жумуртка керек. Таза жыты жок өсүмдүк майынан 100 мл. Ошондой эле өлчөмдө кадимки эле айран жана кофе керек. Кофени алдын ала тез эрүүчү кофеге эле кайнак сууну куюп, муздатып койгом. Кофени кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми кургак жана суюк азыктарды чогуу жакшылап аралаштырып алсак, ошо менен камырыбыз даяр болот. Духовканы алдын ала 180 градуска коюп иштетип коебуз. Мына ушундай өтө суюк эмес, өтө коюу эмес камыр болду. Эми атайын кекстин идиштерине куюп алабыз, өтө толтурбай. Бир аз бышканда да көтөрүлөт, ошого ылайыкташтырып куябыз. Баардыгы болуп 14 кекс болду. Албетте формаңыздын өлчөмүнө жараша болот. 20-25 мүнөт 180 градуста бышырабыз. Ал эми бышканын жыгач таякча менен текшерип алабыз. Эгер сайып чыгарганда ортосу кургак чыкса, демек бышты. Достор, мына ушундай биздин бүгүнкү шоколаддуу кексибиз да даяр болду. Өтө даамдуу, аябай назик, жумшак келет. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма катталганды да унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.